Салам достор. Менин каналыма кош келипсиздер. Мен Бишкек шаарында жашаймын. Бишкек шаары кышындасы билесиздер, түтүнгө толуп, абабыз булганып калган кезде тоону көздөй жөнөдүм. Бүгүн биз сиздер менен Аламидин капчыгайына, башкача айтканда Ушели Аламидинге барып келели. Аламидин капчыгайында эмнелер бар? Ошолор жөнүндө мен сиздерге көргөзүп бергенге аракет кылайын. Анда эмесе тоону көздөй кеттик. Шаардан чыгып бара жаткан жерде ёлочный базар бар экен. Мынакей канча деген ёлкалар турат. Бүгүн бизде 1 январь. Бул деген шаардан чыгып бара жаткан жердеги Фрунзе магазини. Мынакей шаардан чыгып кеттик. Тоого бет алдык. Шаардан чыккандан кийин эле таза аба байкала баштады. Байкасаңыздар, асманыбыздагы ачык, сонун болуп турат. Ала булут болгону менен күн аябай жылуу дейт. Тегеректин баардыгы сонун таза. Бишкек шаарында негизинен кар аз түшөт. Кар жокко эсе. Ошентсе дагы кечээки жаңы жыл күнү 31 декабрда жааган карга сүйүнүп, бүгүн мынакей тоого жөнөдүм. Негизи эле мен кыргыз болгонум үчүнбү же кандай, тоону аябай жакшы көрөмүн. Ал эми бул жерден мен шаардын үстүндөгү көк түтүндү көргөзгөнгө аракет кылдым. Мынакей элдердин көпчүлүгү келип, бул жерде эс алганы, таза аба жутканы абдан көп келишиптир. Алардын көпчүлүгү эле тюбинг болбосо баллон сыяктуу болгон нерселер менен алдагы бийик горкалардан түшүп ойношот. Бул бир аз кооптуу, бирок эс алганга ыңгайлуу. Баасы дагы арзан. Бул капчыгайдын ичине көптөгөн эс алчу жайлар салынган, тапчандар бар. Бул кышкы көрүнүшү болуп турат. Ал эми жайындасы келсеңиздер, бул жер аябай кооз. Бул жерде мал кармаган адамдар да жашашат экен. Мынакей уйлары, койлору тети жакта жүрүшөт. Негизи эле кыргыздын жери аябай кооз. Бул жерде болсо баарыңыздарга белгилүү болгон Жаннат резорт жайгашкан. Бул жайы кышын иштеген отелдердин бири. Бул жерге келип эс алып кетсеңиз болот, эгер сиз тоону жактырган, суунун шаркыраганын уккуңуз келсе, жөө чыккыңыз келсе,
тоонун башына дери чыгып терезелди карап эс алсаңыз, бул сиз үчүн эң жакшы варианттардын бири. Андан ары жолубузду улайлы. Негизи эле күн тийген жерлери эрип кетиптир. Ал эми күн тие элек жерлеринде ушундай бактарактарды бубак басып турат. Бул кыштын сууктугу. Андан ары жолубузду улаганыбызда баарыңыздарга белгилүү болуп калгандай 12 камень деген дагы бир эс алчу жайыбыз бар. Биз азыр ошол жерге баралы. Бул жерге дагы эл аябай көп келет. Эс алганы, конокторду тоскону, шаардыктар, коноктор, туристтер абдан көп келет. Бул жагында тамак иче турган жай экен. Ал эми түз бара турган болсок, ал жагы жатакана. Жатаканалары дагы жыгачтан сонун жасалган. Негизги эле ага жакканы бул шаркырап аккан суусу, анан кийин таза абасы. Карасаңыздар, шаркырап аккан суунун боюнда ушундай сонун нерселерди куруп койгон, жеттениндей арчалар өскөн, абасы болсо таза, күн сонун ачык. Бул жерде кар жааса дагы, жамгыр жааса дагы өзүнө жарашкан бир атмосфера бар деп ойлойм. Андан ары жолубузду улаганыбызда ошо шаардыктар келип суу алган дагы бир жер бар. Бул жер ушул тоонун башынан баштап агып түшөт болуш керек. Суу таза, тунук суу. Бул жерде сууну алам деп болгон идиштерибизди жүктөп машинага келип сууну алып кетип турабыз. Суу алам деп келгендердин саны мынакей очередте күтүп турушат. Андан ары ушул центр ачылыптыр. Биз ичине кирип сүйлөшкөнүбүздө бир күнгө 7000 сом дейт. Ал эми тамагы, эртең мененки тамак кошулат экен. Түшкү кечки тамактарды аларды кошумча заказ кыласыздар дейт. Мына ушундай болгон боз үйлөрдө жатып эс алып, лечение алып кетсеңиздер болот экен.
ушундай болгон шарттары менен тамактана турган жер экен. Ал эми сырттан баардыгы айнектен көрүнүп турат экен. Андан ары жолубузду улаганыбызда биз ысык термальный бассейн болгон Теплые ключи деген бассейнге туш келесиздер. Бул азырынча жабык экен. Эгерде андан ары дагы жол жүрсөңүздөр, анда шаркыратмага туш келет экенсиздер. Биз машина менен гана бара ала турган жерлерди көргөздүк бүгүн. Келип эс алып, таза абадан жутуп кетсеңиздер болот. Баарыңыздарга бакубат жашоо, ийгилик, тынчтык. Кийинки эфирлерден дагы башка Кыргызстандын жакшы жерлерин көргөзгөнгө аракет кылайын. Менин каналыма катталыңыздар, колокольчикти басыңыздар. Сак саламатта болуңуздар.